Мектепте ачсаң, китеп сени ачат. Мына ушундай аталыштагы сынак Ивановка айылындагы Чыңгыз Айтматов аттагы номер 1 мектеп гимназиясында өттү. Окуучулар окуган китептердин негизинде инициировка коюшту. Аларды кыргыз тил, кыргыз адабияты мугалими Роза Жумабаева 2 ай бою даярдаган. Бул аралыкта окуучулар адабий китептерди окуп, тест, ачык сабактарды, интерактивдерди түзүшкөн. Бүгүн анын жыйынтыгын көрүштү. Роза Жумабаева сынактын баш байгеси 20 000 сомду жеңип алды. Чыгарманы окуп жатып, ар дайымкы биздин күнүмдүк жашообуздон тышкары Айтматовдун чыгармаларын окуу бул аябай пайдалуу да. Мен мисалы үчүн Айтматовдун чыгармасын 2ден ашык жолу окудум. Ар дайым окуган сайын жаңы башка нерселерди түшүнөт экенбиз да. Кандай идеяларды айткан, кандай ойлорду айткан. Жалпысынан Айтматовдун чыгармаларын ар бир кыргыз окуш керек. Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган жандуу көргөзмө. Ак кемедеги Нур-Султанды көрүүгө болот. Саманчынын жолундагы каармандарды жана башка образдарды окуучулар чакан иллюстрацияда чалдырышкан. Мен Адабият деген китепти окугам. Анын жарына жетип калдым. Жана Ак кеме, биринчи мугалим. Мен Чыңгыз Айтматовдун Буг эне, Ак кеме, Эрте келген турналар деген чыгармасын окугам. Ивановка айылында китеп сынагы 3-чү ирет өтүп жатат. Бул жолу айыл өкмөттүн деңгээлинде өттү. Жалпы 5 мектептен 60 окуучу катышты. Эң мыктыларына эң кымбат китеп белекке берилди. Жана акчалай сыйлыктар дагы тапшырылды. Эң негизги максатыбыз ушу балдар, мугалимдерибиз китеп көй болсо экен, китеп окуса экен, китеп менен дос болсо экен деген аруу тилек менен уюштурганбыз. Башында биз баягы демөөрчүлөрдү издеп, ушундай бир уюштурганбыз, баягы акчалай сыйлыктарды таапчы. Мында болсо бул ирет болсо айыл өкмөтү өзү колдоп, айыл өкмөтүбүз байгесин чыгарып берип, мынакей сонун иш-чара өтүп атат буюрса. Анан бул мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн бир чоң дем кубат болот деген үмүттөбүз. Буюрса биздин айылыбыздан Айтматовдор, Жусуп Турузбеков, Жомарт Бөкөнбаев сыяктуу, Касым Тыныстанов сыяктуу үлкөн адамдар чыгат деген тилектебиз. Бир өлкөнү бир эле адам өзгөртүп коет. Ошол бир адам ушул биздин айылыбыздан чыгат деген үмүттөбүз. Нуркызкараева, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи каналы, Замана студиясы.